Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз коён менен кирпи. Бир күнү коён менен кирпи жолугуп, коён кирпиден мынтип сурады. Сенин кийгениң кандай тон? Ылгый эле тикенек. Өзүңдүн түрүң да суук экен. Бутуң кыска, тумшугуң узун, кулагың кичине, катуу жүгүрө албайсың. Анда кирпи: сенин айткандарың туура, коён. Бирок менин кийген тонум эң сонун. Бул тон мени ит менен карышкырдан сактайт. Кымтынып кийип алсам, мага эч ким тие албайт. Сен өзүң сулуу болгонуң менен, меникиндей тикенектүү тонуң жок. Үстүңдөгү териң жука. Душмандан сактанууга сенин ак тонуң жарамдуу эмес, деди. Коён кирпиге: ырас сеники, досум. Менин тонум жука. Ит менен карышкырдын тиштери батып кетет. Бирок менин кулагым узун, алыстан угам. Өтө күлүкмүн. Мен чуркаганда ит да, карышкыр да жетпей калат деп мактанды. Мына балдар, жомок силерге жактыбы? Эгер жомокту жактырып, маанисине түшүнсөңөр, суроолорго жооп беребиз. Коён кайда жашайт? Кирпини көрдүңөр беле? Коён менен кирпи эмне жөнүндө сүйлөшүштү? Үйгө тапшырма балдар. Коён менен кирпинин сүрөтүн тартып келебиз. Саламатта калгыла.